Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз силер менен дене тарбия жана спорт чөйрөсүндө окуучулардын өзүн өзү тарбиялоосу деген кызыктуу тема менен таанышабыз. Бул өзүн өзү тарбиялоо өзүнүн өздүгүн жана жүрүм турумун өзгөртүүгө багытталган адам ишмердүүлүгү болуп саналат. Ал адамдын өзүн өзү өркүндөтүүнүн бирден бир жолу болуп саналат жана эмнени өркүндөтүү керек экендигин билүү үчүн дагы уюштурулат. Албетте, бул спорттук педагогдун тарбиялануусу бул ден соолуктун өнүгүүнүн жана кыймылдык даярдыктын деңгээли жана физикалык өркүндөтүүнүн өздүк стратегиясынын аң сезимдүү керектүүлөрүнө ылайык жана социалдык талаптарына жооп берүүсүнүн системалык калыптандыруу боюнча, ошондой эле өзүнө жакшы сапаттарды өнүктүрүү, ал эми терс сапаттарды жок кылуу максатында колдонулуучу негизги багыт. Белгилүү педагог Ушинский өзүн өзү тарбиялоо планы жөнүндө төмөндөгүлөрдү билгизет. Башча айтканда, бул сөздөрдүн жана жасаган иштердин ачыктыгы, таптакыр токтоолук сырткы келбетинен алганда, ошондой эле ойлонуу жана ойлонулган аракет, чечкиндүүлүк, керексиз учурда өзү тууралуу бир да сөз айтпоосу жана ар бир кичте өзүнүн жоруктарына анализ жазуу, башча айтканда өз эрки менен отчет берүүсү болуп саналат. Ошол эле учурда болбогон нерселер жөнүндө да мактанбоо. Өзүн тарбиялоонун максаты бул каалаган жыйынтыктарга жетүү жана ички тең салмактуулукту таба билүү, стресстерден качуу жөндөмүнө ээ болуу, шайыр абалда болуу жана башка. Өзүн тарбиялоонун методдоруна жана ыкмаларына өздүк талдоо, өздүк көзөмөл, өздүк салыштыруу кирет. Ошондой эле өзүн тарбиялоонун каражаттары бул аутогендик болушу мүмкүн. Ошондой эле музыка терапиясы, ыр терапиясы, бий терапиясы болушу мүмкүн. Жана бул активдүү өзүн өзү ишендирүү, юморовика, музыка терапиясы, ошондой эле адамдын ички дүйнөсүнүн жана физикалык бүтүндүгүнүн калыбына келтирүү системасы, башча айтканда холодинамика жана кинезиология кириши мүмкүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, биз жооп берүүгө даярбыз.